Assalamu alaikum usta. Жолдошум TikTok'ta көп отурат. TikTok'ta жабылбады бу. VPN менен кирип атабы. Эфир ачып, ар кайсы кыздар, ар кандай адамдар менен эфирде сүйлөшөт. Дурус эмес. Биз эмне себептен азыр Instagram'ды иштетебиз, Facebook иштетебиз, YouTube иштетебиз. Şu биздин сөз элдерге жетсин деп. Эгерде элдерге бир пайда бере турган даражада боло турган болсо, соцсеттерди иштетиш керек. Пайда бербей турган болсо иштетиштин кереги жок аны. Ал TikTok'ta отурган болсо, эфирге чыгып кыздар менен сүйлөп, максат эмне? Мындан сактаныш керек. Өзү көп жылдан бери намаз окуйт. Айтып атпаймынбы, намаз окуйт азыр, баардыгы намаз окуйт азырчы. Намаз окуганда айтып атам, Аллах Тааланын астындагы парыздан кутулуп атат. Бирок ал намазы жамандыктан, фахша, бузукулуктан да кыздар менен сүйлөшкөн тоса албаса, ал намазында жакшылык жок. Көп вакыт өткөрөсүз, жатасыз десем, мен акча таап жатам дейт. TikTok'тон акча таап экен, кыздар менен сүйлөшүп. Жок. Андай эмес. Жанагындай бир TikTok'ко чыгып, жылаңачтан анан бир нерсе болуп, бири менен спор кылып, анан бул дараткана кирип, зараңды иштесе барып ичип, анан ошентип просмотр көбөйтүп, өл ошентип акча таппай, өл ошентип. Андан көрө барып он жерде огороддо бир пияз терип, же болбосо сабиз чогултуп 1000 сом тапсаң, ошол сен абийириң сактайт. Онтип акча тапкандан көрө өл. Ошол TikTok'тон тапкан акча адал болобу? Ал кантип таап атат, ошого жараша болот. Арам менен табылган болсо арам болот. Адал менен биздикине окшоп сабак берилип, анан ошондон бирөө сизге жардам берип, акча таап калган болсоңуз билбейм. Эгерде арам нерсе менен жанагынтип бир кыргыздын салтына да, шарияттын талабына жараша болбогон нерселер менен акча тапсак, азыр бизде ушундай адамдарда түшүнүк болуп калыптыр да. Акчаны кандай жол менен табуу неме эмес. Максат эмес, акча табыш керек. Ал арамбы, адалбы, уятпы, салтка каршы келеби, шарият кызыгы жок. Жок, биздин акча табуубуз мусулмандарда. Акча табышыбыз керек, адал жол менен табышыбыз керек.